Улуттук банк ар 3 ай сайын акча кредит саясаты боюнча отчет жарыялап турат. Бүгүн биз сиздерди 2025-жылдын экинчи кварталы үчүн акча кредит саясаты боюнча отчет менен тааныштырабыз. Биздин коногубуз Улуттук банктын акча кредит саясаты башкармалыгынын башчысы Айнура Мамбеткул кызы. Саламатсызбы, Айнура? Ошо биринчи суроо ушундай. Негизи бизди социалдык баракчаларыбызда жөнөкөй жарандар көп көрөт да. Анан алгач ирет түшүндүрмө бере кетсеңиз, негизи ушул акча кредит саясаты боюнча отчетко кайсы тармактагы экономикалык көрсөткүчтөр кирет жана бул отчет эмне үчүн керек? Улуттук банк квартал сайын өзүнүн акча кредит саясаты жагындагы тенденциялар боюнча отчет берет. Бул отчет акча кредит саясатынын отчету деп аталат. Улуттук банктын бул отчетто негизинен баа динамикасына анализдөө жана мониторинг жүргүзүүнүн жыйынтыгы менен анализ берилип, жана ошондой эле экономикадагы макроэкономикалык жагдайлардын негизги тенденциялары берилет. Ошондой эле бул отчетто Улуттук банк тышкы рыноктордогу тенденцияларды мониторинг жүргүзүп, анализ берип, ошонун жыйынтыгын бул отчетко киргизет. Ошондой эле бул квартал сайын Улуттук банк өз баа динамикасына болгон баа берүүлөрдү чыгарат. Бул баа берүүлөр негизинен комплекстүү анализдин негизинен келип чыгат. Ошол анын жыйынтыктарын бул отчетто камтыган. Негизинен бул отчет эмнеге керек? Бул негизинен Улуттук банктын коммуникация тарабынан алынган инструмент катары акча кредит саясаты жагындагы ошондой эле коомчулукка жана экономикадагы субъектилерге алардын чечим кабыл алуусунда жардам берүү максатында коомчулукка Улуттук банктын акча саясаты жагындагы ишинин жыйынтыгы жана кабыл алынган чечимдерди камтыган отчет болуп эсептелинет. 2025-жылдын экинчи кварталындагы акча кредит саясаты боюнча отчеттогу камтылган негизги жыйынтыктарга токтолуп кетсеңиз, негизи жыйынтыктар кандай болду? Улуттук банктын акча кредит саясатынын отчетундагы экинчи кварталга берилген отчетто негизги экономикадагы тенденциялар жөнүндө басым жасап, ошонун биз тагыраак айтып кетсем, экономикада азыркы экономикалык жигердүүлүк жогорку деңгээлде болуп турат. Былтыркы акыркы 3 жылдын жыйынтыгын караган болсок 9%га өскөн болсо экономика, ал эми быйылкы жылы экономиканын жигердүүлүгү жогору болуп 10%дан ашык болуп, ал эми 6 айдын ичинде экономикабыз 11,4%га жогорулаган. Негизинен буга бардык секторлор өз кошумун кошкон. Негизинен айтып кетсек, бул соода саттык боюнча, кызмат көрсөтүүлөр жана курулуш тармактары чоң салымын кошкон мунун өсүшүнө. Ал эми ошондой эле бул отчетто негизги тенденциялар жөнүндө биз инфляциялык процесстер жөнүндө дагы маалымат берип кеткенбиз. Өзүңүздөр көрүп тургандай, азыркы учурда инфляциялык процесстер май айынан тартып кичине жогору деңгээлде болуп турат. Анын негизги факторлору болуп, бул тышкы факторлор болуп келип чыкты. Ошондой эле негизги банк секторунда болгон кредиттөө жана депозит рыногундагы башкы тенденцияларды көрсөткөнбүз бул отчетто. Экономикалык көрсөткүчтөр боюнча кайсы тармактар алдыда турат жана буга кандай факторлор таасирин берүүдө? Экономиканын жигердүүлүгү жогору болгондугу бул негизинен бардык тармактардын жогору деңгээлде өсүшү көрүнүп турат. Атап кетсем, айыл чарбасы жыл башынан баштап 6 ай ичинде 3,8%га көтөрүлгөн, ал эми өнөр жай 9,8%га өскөн. Негизгиси экономикабызда азыр курулуш сектору жогорку деңгээлде көрсөтүп турат. Жыл башынан баштап 6 ай ичинде 42,5%га көбөйтүлгөн. Ал эми бул курулуш секторундагы кунт коюп кетсем, негизинен инвестициялар жогоруладу. Негизинен бул инвестициялар мамлекеттик бюджет тарабынан дагы жанагы жеке ишканалардын каражаттарынын аркылуу дагы курулуш сектору жогору деңгээлде көрсөтүп турат.
инвестициялардын жыл башынан берки өсүшүн айта кеткен болсок, ал 42%дан жогору болгон. Ошону менен бирге эле мурункудай эле экономикада кызмат көрсөтүүлөр көбүн эсе бөлүгүн ээлейт. Ошондой эле кызмат көрсөтүүлөр жогорку деңгээлде болуп турган. Жыл башынан баштап кызмат көрсөтүүлөр 9,4%га көбөйгөн. Анын ичинен бул соода саттык негизги бөлүгүн ээлейт. Экономикада керектөө дагы жогорулап турат. Анын керектөөнүн жогорулашу негизинен реалдуу көрсөткүчтөрдү караганда айлык акынын көтөрүлүшүнөн жана башка тышкы сектордон, тышкы чөйрөдөн экономикага келип түшкөн акча которуулардын көлөмүнүн өсүшүнө байланыштуу болуп турат. Биз көрүп турабыз, акча которуулардын таза келиши бул 6 айдын ичинде 26%дан өскөн. Ал эми реалдуу көрсөткүчтөрү, айлык акынын жогорулашы 11,5%га өскөн. Бул ушу керектөөнүн жогорулашына таасир берүүдө. Айнур айым, андагы эки маанилүү суроо, ошону чогуу жооп берсеңиздер. Ушу өлкөдөгү баалардын туруктуулугуна токтолсок, инфляциялык процесстер азыркы кезде кандай деңгээлде калыптанууда, жана ошондой эле биз билебиз, июль айында Улуттук банк эсептик ченге болгон көрсөткүчтү бир аз жогорулады. Буга кандай факторлор таасир берди жана ошондой эле бул жагдай жалпы экономикага кандай таасирин бериши мүмкүн? Баа динамикасы жөнүндө сөз кылган болсок, биринчи кварталдын ичинде баа динамикасы Кыргыз Республикасында Улуттук банктын чектеген максаттуу көрсөткүчүнүн чегинде болуп турган. Ал эми экинчи кварталдын ичинде тышкы дүйнө чөйрөдө геополитикалык факторлор күчөгөндүгүнө байланыштуу, ошондой эле чоң мамлекеттердин тарабынан соода саттык боюнча тарифтер каралып чыккандыгына байланыштуу, ошондой эле кээ бир геополитикалык факторлордон, ошондой эле биз көрүп турабыз, тышкы чөйрөдө, биздин региондо, Казакстанда, Өзбекстанда, Россияда инфляциялык динамика жогору деңгээлде болуп тургандыгына байланыштуу биздин экономикага дагы бул факторлор таасир эткен. Анткени экономикабыз кичинекей болгону менен биз ошондой эле көбүн эсе керектөөгө кабыл алынган товарлардын көбүнчөсү импорттолот. Ошондуктан тышкы чөйрөдөгү факторлор биздин экономикадагы баа динамикасына таасир берген именно экинчи кварталдын ичинде. Ошону менен бирге май айынан тартып биз байкап турабыз, Кыргыз Республикасында баа динамикасы кичине жогорулаган. Азыркы учурда караган болсок, 22 августка карата жыл башынан бери инфляциянын динамикасы 5,1%ды түзгөн. Ал эми жылдык маанидеги инфляция 9,5%ды түзүп, ушу деңгээлге чейин жогорулап келген. Анан биз көрүп турабыз, структурасын караган болсок, инфляциянын негизинен бул импорттолчу товарлардын баалары көтөрүлгөн. Бул азык түлүк товарларынын көбүнчөсү, ошондой эле ГСМ, бензин, күйүүчү майлар, бензин жана дизельное топливо деп коет, ошолордун баалары именно жайкы мезгилде көтөрүлгөн. Бул биз билесиздер, бул Россия тарабынан биз импорттоп алып келебиз. Ал жерде дагы жайга жараша бул товарларга дагы баалар жогорулаган. Ошонун тобу болуп келип, жалпы инфляция азыр мен айтып кеткен деңгээлдерде болуп турат. Ошого байланыштуу, тышкы факторлордун күчөшүнө байланыштуу Улуттук банк 25-жылы июль айынын аягында эсептик ченди 9%дан болчу. Буга чейин июлдун аягында 9,25%га көтөрүп, эсептик ченди көтөргөн. Бул негизинен орто мөөнөт мезгилде баа динамикасын туруктуу кармап калуу максатында кабыл алынган. Акыркы суроо, ушу жыл аягына чейин инфляциялык процесстерге карата кандай божомолдорду бересиз? Мен айтып кеткендей, тышкы факторлор азыркы учурда жогорку деңгээлде болуп турат, белгисиздик да жогорку деңгээлде болуп турат. Тышкы рынокто, азык түлүк дүйнөлүк рыноктарында, ошондой эле сырье боюнча рыноктарында
баалар аябай волатилдүү болуп, биздин өнөктөш өлкөлөрдө дагы инфляция жогору болуп тургандыгына байланыштуу биз ички экономиканын жагдайын эске алып, анализ жүргүзүп, комплекстүү анализдин жыйынтыгында Улуттук банк август айында өзүнүн баа динамикасына болгон болжолдорду кайра карап чыкты. Азыркы биздин күтүүлөр боюнча жылдын аягында инфляция 8,5 жана 9,9% тегерегинде болот деп баа берип жатабыз азыркы учурда. Бирок ошого карабастан Улуттук банк орто мөөнөт мезгил ичинде баа динамикасын максаттуу биздин көрсөткүчү 5 жана 7% деңгээлинде көрсөткүчтүн чегинде кармап турууга умтулат. Айнур айым, ушул маанилүү тема боюнча маалымат бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз өзүбүздүн маегибизди жыйынтыктап жатып белгилеп кетсек, эгерде сиздер 2025 жылдын экинчи кварталы үчүн акча кредит саясаты боюнча отчет менен кененирээк таанышкыңыз келсе, анда Улуттук банктын расмий сайтына кириңиздер. Ал жакта банктын милдеттери деген бөлүмдөн акча кредит саясаты тууралуу отчетту таба аласыздар. Көңүл бургонуңуздар үчүн чоң рахмат.